Бүгін адам укуктары онлайн курстун уландысы. Бүгүнкү темабыз негизги адам укуктарын кароону баштадык. Эң негизги адамдын укуктары бул жашоого болгон адам укуктары. Адамдын жашоого болгон укугу эл аралык жана улуттук мыйзамдарда бекитилген. Биз айтып кеткендей эле, мыйзамдар улуттук жана эл аралык деңгээлде болуп бөлүнөт. Улуттук мыйзамдарга Кыргызстандын конституциясы кирет. Ошол жакта адамдын жашоого болгон укугу бекитилип келет. Эл аралык мыйзамдарга биз эң негизги мыйзамдар болуп адам укуктары жалпы декларацияны албетте киргизебиз. Адам укуктары боюнча Европалык конвенция дагы эң негизгилерге кирет. Жана бунун башкы ассамблея чыгарган негизги конвенциялары болуп кирет. Адам укуктары жалпы декларация биз билгендей эле 1948-жылы кабыл алынган. Ал кабыл алуу ратификацияга даярдоо кылып Парижде чогулушу болуп 58 өлкө тарабынан кабыл алынган. Бул жакта эң негизги маселе адамдын жашоого болгон укуктары жана адамдын жашоодо жакшы шарт менен жашоого болгон укуктарына басым жасалган декларация болуп эсептелинет. Адам укуктары боюнча Европалык конвенция бул эл аралык эң көпкө каралган Европалык Евросоюздун 28-27 өлкөсүнүн жана Европанын жакынкы коңшу өлкөлөрдүн болгон конвенциясы болуп эсептелинет. Бирок ага карабастан Борбор Азия жана башка өлкөлөр дагы бул Европалык конвенцияны эң негизги конвенциялардын катарына киргизет. Бул адам укуктары Европалык конвенция 1950-жылы кабыл алынган. Кабыл алынгандын себеби ошол эле адам укуктары жана адамдын жашоого болгон жакшы шарттарды түзүүгө, жакшы деңгээлде жашоого болгон нерселер камтылган. Үчүнчү болуп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чыгарылган негизги конвенциялары болуп эсептелинет. Бириккен Улуттар Уюму, башкача айтканда ООН дегендей, анын эң негизги 7 органы бар. Эң негизгилеринен болуп башкы ассамблея болуп саналат. Башкы ассамблеяга буда болгон бардык мамлекеттер, анын министерстволору, тышкы ишкер министерстволору катышат. Жана бул жакта эң негизги адамдын укугу тууралуу шарттарды каралган. Жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пакт 1966-жылы кабыл алынган. Бул жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пактка негизги болуп 2 протокол бар. Биз маанисин карай кетсек, жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пакт деп айтып атабыз. Бул пактта адамдын эң негизги адам укуктары болуп, бул жарандык жана саясий укуктары камтылган. Ага кошумчалап 2 кошумча протокол деп дагы өзүнчө эл аралык укукта протокол камтылган. Ошол протоколдо адамдын жашоого болгон укугу жөнүндө дагы басым жасап айтылып кетет. Биринчи кошумча протоколдо комитет жөнүндө жана ар кандай адам укуктарын бузуулар жөнүндө айтып келинет. Жана ар адамдын негизги укуктары
кандай укуктары бузулса, ошолордун соттор аркылуу жана буга жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пакттын комитети тууралуу доо арыз кандай жазылат, ошолордун процедурасылар боюнча айтып кетет. Экинчи протокол болсо өлүм жазасын алып салуу жөнүндө бекитилген. Бул экинчи протокол 1989 жылы кабыл алынган 15 декабрда. Буунун болгон мүчөлөрү бул протоколду туура деп эсептеп жана кабыл алган. Анткени адамдын жашоосун жокко салуу бул адамдын эң негизги адам укуктары болуп саналат жана мамлекеттер өзү адам укугун бузуу, адам укуктарын бузуу убакыттар көп болгондуктан бул тараптан чыгарылган бул протокол эң негизги болуп саналат. Бул протоколдо адам өлүм жазасын алып салуу жөнүндө басым жасайт. Бирок биз билгендей эле эл аралык протоколдор, пакттар милдеттүү түрдө болбойт. Бирок мамлекеттер эгер ратификацияга алынса, анда ратификациялангандан кийин ар бир мамлекет ошол нерсени жасайм же жасабайм деген убада берип, ошол нерсени аткарууга зарыл деп эсептелинет. International Bill of Human Rights башкача айтканда адам укуктарынын долбоору деп эсептелинет. Бул эл аралык деңгээлде эң негизги адам укуктарынын болгон конвенциялары, пакттары деп эсептелинет. Булардын ичине адамдын жашоого болгон укугу да камтылган пакттар. Бул 5 пакты өзүнө камтыйт. Бул биринчиси адам укуктары жалпы декларация, экинчиси экономикалык, коомдук жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пакт, үчүнчүсү жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пакт, төртүнчүсү биринчи кошумча протокол. Ал биринчи кошумча протокол жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пактка туура келет. Экинчиси, бешинчиси болсо экинчи кошумча протокол. Ал дагы жарандык жана саясий жөнүндө эл аралык пактка кошумча болгон протоколдор болуп эсептелинет. Бул протоколдордо, бул декларацияларда адамдын жашоого болгон укуктары жөнүндө камтылат. Бул жактан бир суроо чыгып келет. Адамдын жашоосу болгон укугу чектелинеби же чектелинбейби деген суроо келип чыгат. Улуттук деңгээлде ар бир өлкө ар башка болот. Кээ бир өлкөлөрдө адамдын жашоосу өлүм жазасы кабыл алынган. Кээдеки мамлекеттер болсо өлүм жазасы кабыл алынган эмес. Биздин Кыргызстанда өлүм жазасы боюнча мораторий болуп эсептелинет. Бул убактылуу турган маселе болуп эсептелинет. Эгерде биз Кыргызстан жакын арада конституция негизинде ошондой өлүм жазасын кабыл алууну туура көрүп, референдум жана конституциялар өзгөртүү болсо, анда өлүм жазасы биздин мамлекетте дагы кабыл алынат. Бирок көптөгөн мамлекеттерде, башка мамлекеттерде өлүм жазасы бар жана ал нормалдуу түрдө практикаланат. Бизге суроо бергенде укукту билбеген адамдын жашоого болгон укугу абсолюттук деп эсептелинет. Бизге адам укуктары эмне дегенде, биз биринчи иретте бизге берилген жашоого болгон укугубуз бар деп айта алабыз. Бирок
юридикалык жактан карасак, адам укуктары эки нерсеге бөлүнөт экен. Бул негизги адам укуктары жана абсолюттук адам укуктары деп айырмаланат экен. Бизге берилген суроо адам укуктары эмне дегенде, бизге берилген жашоо бул эң негизги адам укуктары деп айталат экенбиз. Бирок мыйзамдар, эл аралык мыйзамдарга карата биздин жашоого болгон укугубуз бул абсолюттук эмес, негизги болуп эсептелинет экен. Бул жактан негизги жана абсолюттук укуктар деген эмне деген суроо чыгып атат. Негизги адам укуктары бул адамга мамлекет эмес, табигый укуктар деп эсептелинет. Бул эч ким тараптан берилбеген табигый укуктар деп айтылат. Бирок абсолюттук укуктар болсо, ал деле табигый укуктар деп айтылат. Бул жактан чектөө маселеси ортого чыгып келет. Негизги адам укуктарында чектөө маселеси бар. Ал чектөө маселеси мамлекет тараптан чектөө болушу мүмкүн. Мисалы, менин адам укугу катары эркин сүйлөмө жана прессага болгон укуктарым. Бул мисалдан эмне түшүнсөк болот? Менин эгерде адам укуктарын колдонуп, ошол адам укуктары башка адамдарга зыян алып келе турган болсо, бул чектөөгө туура келет жана улуттук мыйзамдар боюнча бул чектелиш керек. Чектөөсүз абсолюттук адам укуктары чектөөсүз болуп эсептелинет. Чектөөсүз деп биз эмнени айтылабыз? Эч бир адам, эч бир мамлекет биздин абсолюттук адам укуктарыбызды чектей албайт. Ал эл аралык укук боюнча маданий, жарандык жана граждандык жана политикалык эл аралык пакттан чыгып келет. Бул жакта чектелген абсолюттук жана негизги адам укуктары болуп эки категорияда бөлүнүп келет. Ал абсолюттук адам укуктарына биздин абсолюттук укуктар бул башкалар бизге биз башкаларга эч качан кул болбошубуз керек деген абсолюттук укук болуп эсептелинет. Биз эгерде сот аркылуу күнөөбүз тастыкталбаса, ошондо биздин күнөөлүү деп айтылуубузга эч ким антип айта албайт. Бул дагы биздин абсолюттук адам укуктары болуп саналат. Башка мисалдар болуп, бизди кармоого, бизди түрмөлөргө кармоого чектелүү бир мөөнөт бар. Ошол чектелүү мөөнөттөн бизди көп кармаса, ошол эле учурда бизди көп кармап жана адамдын характеристикаларын жокко чыгарган бир мамиле кылганды, ошолорду абсолюттук адам укуктары деп эсептелинет. Биздин адамдын жашоого болгон укугу бул негизги адам укуктары деп саналат экен. Адамдын жашоого болгон укугу бул юриспруденция боюнча эки философиялык жана юриспруденциялык көз карашта эки көз караш бар. Бул ислам укугу жана адам укуктарынын карама каршылыгы. Ислам укугу деп биз өзүнчө бир укукту айтабыз. Биздин диний
башкача кээдекилер айткандай диний укуктарыбыз, бирок бир четинен бул биздин жашоо шартыбызды контролдогон укуктар деп айтабыз. Бул жактан адам укуктары деп биз билген адам укуктарынын эл аралык укук менен бекитилген конвенциялар, пакттарды айтып келебиз. Ислам укугу жана адам укуктарынын карама каршылыгы бул адам укугунун адамдын жашоого болгон көз караштарынан карама каршылыгы болуп чыгат. Эгер адам укуктарынын конвенциясы, пакттары боюнча өлүм жазасын мамлекеттерге рекомендация катары кылбагыла десе, ислам укугунда болсо кээдеки кылмыштарга сөзсүз түрдө адамдын жашоосун алууга мажбурлоо темасы чыгып келет. Адам укуктар Европалык конвенция боюнча экинчи беренеде абдан айкын айтылып келген. Адам укуктарын, адамдын жашоого болгон укугу кайсыл убакта чектелет жана кайсыл убакта чектелбейт деген. Биз айтып кеткендей эле, эл аралык конвенциялардан адам укуктар Европалык конвенция эң негизги конвенциялар, эң негизги жана так конвенциялар болуп эсептелинет. Ошол жакта адамдын жашоого болгон укугу каралат. Адамдын жашоого болгон укугу бул эвтаназия деген темадагы ошо биздин адамдын жашоого болгон укугуна дагы туура келет. Эвтаназия деп биз эмнени айтабыз? Эвтаназия деп биз адам эгер ден соолугу чектелген болсо, анда үчүнчү тараптан ошол ден соолугу чектелген адамдын жашоосун алуу деп ошону эвтаназия деп айтабыз. Европалык адам укуктары Европалык сотто эң белгилүү бир кездешкен мисал бул 43 жаштагы арызчы өз ыктыяры менен өзүнө таандык болгон жашоосун чектегиси келет, бирок мамлекет ага уруксат бербейт. Ошондуктан Европалык сотко барууга туура келет. Бирок эң аягында Европалык сот дагы ага уруксат бербейт. Анткени эвтаназия болгондо бул жакта өзүнүн ден соолугу чектелгендиктен күйөөсү же болбосо баласы же болбосо башка бирөө аны адамга болгон жашоосун чектеш керек маселеси турат. Бул жакта үчүнчү тарап болгондуктан эвтаназия укугун дагы адамдын жашоого болгон укугуна киргизилет. Эвтаназия дагы ошо адамдын жашоого болгон укугундай эле мамлекеттер тарабынан чектөө болушу мүмкүн. Кыскача айтканда, адамдын жашоого болгон укугу бул өзүнө таандык, бирок жоопкерчилиги адамдын жашоого болгон укугун чектөөгө бул жоопкерчилик өзүнө гана эмес, мамлекеттин дагы жоопкерчилиги болуп эсептелинет экен.